Каяктан тааныйсыз? Бакыт тааныштырган телефонда сүйлөшүп Бакыт вообще тааныштырган эмес сиздерчи. Эмнеге сүйлөбөйт? Сиз акчаны төлөп бериңиз. Каяктан сен ашык алып келип Кандай алышып алып алып? бул вообще бул менин ишимде жок. Муну мен сүйлөшкөн эмесмин. Иши жок. Иши да жок мунун. Арзый таап келсин сен Арзыев деген агасын. Ошондо сиз тааныбайсызбы? Тааныбайм муну иши жок. Кандай тааныбайсыз? Бизде видеолор бар, Каргоздо кошулган. Ошондо тааныштым. Эки эле жол көрдүм. Ошого алып барып келдим да, бул кошо барып келдим. Булар таанасы алган эмес деп. Жок, жолоосуз бул кыпчынган боктой болбой жоголчу. Эмесмин, сизди тааныбайм деп. Тааныбайм деп атпайбы? Азыр мен сизге далил видеолору бар. 52 bin Cumabek Bayki'ye veriyoruz. 52 bin euro. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Qancha bu yerda qancha bor bu kishi? Bu yerde 50 bin euro var. Kvartira alam degen akça dostum. Vallahi kvartira alam degen akça mana. Mana Xudoy buyursayma. Elim algan mesimde olup da 75 000 euro boyunca. Атайын техникаларды аккредитив жолу менен сатып алууну көздөп, бирок акчаларын алдатып жиберген жарандар биздин редакцияга кайрылышты. Жалпы суммасы 75 000 еврону түзөт. Аккредитив деген эмне десеңиз, бул банк аркылуу коопсуз төлөм жүргүзүү ыкмасы. Жөнөкөй тил менен айтканда, банк сатып алуучу менен сатуучунун ортосунда ортомчу болуп, акчаны коопсуз өткөрүп берет. Бирок бул кайрылган жарандардын айтымында аккредитивди түшүнбөй, алдамчынын торуна түшүп калышкан. Акыян башы бизде Лелектен келип, биз Мырзаев Бакыт деген абабыз. Экөөбүз чогуу жашап, Москвада чогуу иштеп, Лелекте чогуу өскөн бир айылдан жердешим болот. Биз ушундай неме десек, техника алабыз, ушундай спецтехника алабыз, кол алабыз деп неме кылып жүрсөк, бир тааныш бар. Ушундай Кытайдан неме кылып берет деп Сүйүнбаев Жумабекти менен тааныштырган. Аны менен чогуу тааныштык. Андан алдын ошо Мырзаев Бакыттагы ошо аккредитив коюп берем деп ошо кишинен 75 000 евро неме кылган экен. Аны деле билебиз. Ошо түрктөр менен кошо чогуу бар ошолорду алдап, мына болот, ана болот дегенден анан теге Жумабек Байкенен жолугуп, мен коюп берейин, мен аккредитив коюп берейин. Силерге техника алып чыгып берем Кытайдан. 1 миллион долларга жакын техниканы алып чыгып берем деди. А мен аккредитив боюнча вообще түшүнүгүм жок. Өзүмдүн бир бөлүм бар эле, ошого жөнөтсөм, ооба кылса болот. Мындай дегенден анан бөлөнү кошуп, сүйлөштүрүп, анан макул болуп, биз анан Каргоздго барганбыз. Каргоздго барып, теги техникаларын көрүп, ошол жерде Кытайлар менен договор кылдырдып, анан келип, акчаны биз анын счетуга которуп бергенбиз. Канча которуп бердиңизби? 70 000 доллар которуп бергенбиз да. Андан 2 ай өттү, 20 күндө болот деди. Андан кийин 1 ай өттү, болбоду. Анан кайра чалып сурасак, биздин неме болбой калды, немебиз. Мына Өзбекстан аркылуу коюп атабыз деди. Теги казак досуга чыгылат. Менде видеолору бар, казак досторунун ошо сүйлөшкөн немелери, казак досунун Жумабектен ошо немелер. Андан кийин болбоду, 2 ай өттү. 2 айдан кийин анан биз болбосо акчаны кайтарып бериңиз. Десек, Москвага учуп кетип калды. Тияктан бөлөмө чалып, ушинтип качып кетти бул. Теги аэропорттон тосуп алды, анан тосуп алып анан ошо жака алып барып, теги Дмитрий деген ошол аккредитив кое турган немеси бар экен. Ошого жолуктуруп, кайра учуп келип, ошентип акчаны ушинтип бөлүп, аягыдай кылып бере албай.
Абдиманап мырза аккредитив алам деп 2 жолу алданган. Мындан тышкары адамдардан алган карыздарын бере албай, учурда кыйын алакалга кептелген. Бул бир аз берди. Анан мунун алдыңкысы ошол турктар менен коем деп Мырзаев Бакыт братанга бергенбиз да биз. 13 000 доллар мен бергем. Дагы бир брат 9 000, дагы бир брат 8 000 доллар берген. Ошентип 75 000 евро бергенбизчи. Анан бул кой бере албагандан кийин бул тиякка түрктөр неме кылды, андай мындай дегенден дагы бир неме кылайык деп дагы бир койдук. Экинчиси өзүнүн фирмасына коюп бергенбиз акчанычы. Кимдин өзүнүн фирмасы? Ошо Жумабектин өзүнүн фирмасыначы. Аны да неме кыла албай, эми кече соттошуп ушинтип бул киши 6 айга бир 4 ай СИЗОдо отуруп чыкты. Анан үй камагына чыгып, берем деп теге немеден берем деп атып эле, кийин чыгып алгандан кийин мен тааныбайм деди. Бакыт дем тааныбайм дейт. Ушинтип отмазкага чыгып өзүнө, короче, эмнеге ишенет билбейм эми. Үйдө барсак, теги Lexus турат, Сарентасы турат, 2-3 китайский тракторлер турат, жанагыдай. Эми ошолорду алса керек да, башка эмне кылат эле. Эми мен түшүнгөнүм эле мындай бул киши ушундай аккредитив коюмуш болуп эле акламдардан акчаны алып, анан тирлигин неме кылып, анан кичинеден үйүзү берип, дагы ушинтип эле жүрөт окшойт да. Чисто мошенничество эми. Беттештирүүдө мага 1 ай убакыт бергиле, мен төлөп берем дегенчи. Ал жерде сөздөрү бар, теге мен сенен алган эмесмин, андай мындай деп баягыдай кылатчы. Ал кимден алдың анан акчаны? Менен албасаңчы. Бизде эмелери бар, распискалары. Ошо неме кылган видеолору дагы бар, ошо түрктөр менен алып неме кылгандары. Далил катары акча өткөрүп берип жатканда тартылып алынган видеолорду көрсөтүштү. Достum kaçan bay болобуз? Kança bu? Burada kança var bu общий? Bu yerде 50 000 euro var. Kvartira alam degen akça dostum. Vallahi kvartira alam degen akça mana. Mana, Kuday buyursa hemen. Ana dostum. Kvartira izleyebilek mi? İzleyiverelim erten bursun. Davay. Ha, dostum. Auksion. Bugün Ramazan'la alakalı en çok sorulan soruları topladık. Şu 52 bin Cumabek Bayki'ye veriyoruz. 52 bin euro. Tamam mı? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. 2000 de verdik. 2000 euro da önce verdik. 54 bin euro bugüne kadar para ödendi. Doğru mu? Gerisini de Cuma'ya kadar Vakıt üstünü tamamlayacak. Allah ne tamam. Tamam. Dur bu sürekli şey. Tamam, kapat. Эки тарап учурда соттошуп жатат. Соттук процесс Бишкек шаарынын Свердлов район сотунда өтүүдө. Биз соттук процесстин жүрүшүндө ишти тергеген тергөөчүдөн да интервью алдык. Бул Жумабек Сүйүнбаев боюнча ал азыр алган эмесмин дегенде көрсөтмө берет да. Ошо боюнча айта аласызбы? Кичине иликтөө жүргүзүп атты. Алган чын камалып качкан кылбайбы? Мен подробно айтпай эле коеюн, азыр соттук немелер жүрүп атат. Мен тергегеним чын, акчасын алганы чын. Эми азыр алган жокмун деп сотто көрсөтмө берип атат. Анан эми аны сот чечет деп жүрөт. Так эле алган эмесмин деп атабы? Жок, эми алган эмесмин деп атат. Эми бирок далилдери бар. 75 000 евро боюнча. Өзү алган видеолор жүрбөйбү? Ошо видеолор тууралуу кандай бул? Ошол убакта алган бар. Алган, ооба, видеолор, далилдер бар, эми аны сот өзү чечим чыгарат да. Эмнеге мындай азыр эмне деп атат? Так эле алган эмесмин деп атабы? Жок, эми азыр эми соттун немелерин мен неметпей эле коеюн, сотто болгон процессте сөздөрдү айтпай эле коеюн, бирок
тергегеним анык, сотко кетиргеним анык, азыр тергөө амалдары жүрөт. Бирок алганды аныктаган Ооба, далилденген. Ушу менен 4 ай камалып чыкканда бул, эмеде. Канча камалганын билбейм, бирок камакта отургандан кийин домашний арестке чыкты да. Азыркы күндө үй камагында да болчу, э? Азыркы күнү болсо так эле баштады да. Эми азыр өзү соттук процессте өзүнүн эмелерин, позицияларын айтып атат, эми сот чечет да. Экинчи тарап алдамчылыкка шектелип жаткан Жумабек Сүйүнбаевдин жана адвокатынан интервью алып, суроолорду узаттык. Байке, бияктын адвокатсызбы? Замир байке сизби? Салам алейкум. Ой, интервью коюшпу? Бир-эки сөз. Иш боюнча. Иш бүтө элек да. Жок, кандай да Жаңы. 75 000 евро боюнчачы. Алганы чынбы, алган эмеспи? Жоонок мырза, уруксатпы сизге да? Бул иш боюнча суроо берилди эле эки тарап катарычы. Мындай кылып айтып коесуздар бизге. Ким бул? Кайрат Кенжебаев, стоп беспредел. Журналисттербиз. Сиздин иш боюнча айтып кетсеңиз, бул тиги тарап 75 000 евро алып, жана аккредитив боюнча техникалар алып келип беребиз деп биз алып кеттик деп атышат да. Ошол чынбы, алганыңыз чынбы 75 000? Эмне болду эле, кандай болду эле? Ошол боюнча да камалып чыгыпсыз, айтып кетсеңиз. Бул боюнча баары жалган. Бүт следователь менен тиге биргелешип алып, мени ушундай акыбалга алып келди. Эч кандай 75 000 алган эмесмин. Болгон 47 000 алгам, аны аккредитип коюп бергем. Ал түрктөр менен өздөрүбүз кандай бүтүргөнүн өздөрү билишет. Сиз аркылуу коюп тиги башка түркөргө. Жок, мен ошо түрктөрдү өзү таап келген, түрктөргө мен биргелешип алар акча алмак түрктөрдөн. Бул жерде бүт баардыгы жалган. Мен ошон үчүн күрөшүп ушу до конца актыгына чыгайын деп жүрөм да. Аягына чейин деп. Ортодон да бир ошо да бир клиент таап келген Матраев деген. Анысы ал Матраевдин вообще сүйлөшкөн эмесмин. Арзиев Тыныбек деген бар Москвада. Ошол Москвага киргизели техникалык чогуу иштешели деп. Мен машиналарды берсем, ошонун акчасы экен, ошо Москвага барып жолугуп макулдап, ал акчамды срочно катарга кетем деп алып, ошол жерден ошо боюнча кайтарып алды акчаны. Кайтарып кимге калап, ал жерден 4,5 миң долларын алды. Мен ошол жерде как раз менин руководителим да келип калды Москвага, ал Европада жашайт. Жолуктуруп үйүндө барып сүйлөшкөндөн мен кайра кийин Катарга барып келгенден кийин иштешем деп туруп, акчасын кайтартып алды. Ал акчаны ким калганын кимге берем десем, ошо Матраевка берип кой деген. Да. Анан 75 000 жок эле сизди ооба 75 000 калп тигилерге кошуп жазып салып, мени ошентип күнөөлөп атышат. Мен 47 үчүн жооп берип, аккредитин коюп бергем. Биздин магазинге алган эмесин эчтеке деп коюп. Алган, лично мен кредит алып берген. Сен бердиң беле мага? Жок, мен Байкен берген. Сиз магазинге баргансызбы? Байкенге мен акча алам. Арматура алып кел берем, жыгач алып кел берем Россиядан деп, Кыргызстан, Кытайдан машина алып кел берем деп баргансызчы? Именно магазинге биздин 4 магазин бар. Бардына баргансыз, бакыты көңүздөр келди. Магазин бар, эмне кайтарасың десе, магазиндерим бар деп барган, мен танбайм, барган. Эмне менен кайтарасың? Бул акчанын баарын товарын алып десем, мына мен залогторум бар. Магазиндерим бар деп. Мен акча алган эмесмин анда. Мен түрктөн алгам, түрк берген мага акчаны. Алган сиз алгансыз. Ал түрктөр да, Бул түрк ошо Матраевдин бирөө ошо Бакыттын жестеси экен бирөөсү. Ошолар берген акчаны. Эмнеге мени мындай кылып жалган жаап атат? Мен до конца күрөшөм аягына чейин. Бул боюнча уруксат болсо мен айтып коеюн, жактоочу катарында бул жерде мындай болгондо 24-жылы март айында бул киши өзү чет өлкөдөгү компания бар. Ошол компания менен жанагындай банктык кепилдикти коюп иштейт да. Ал аккредитив деп коет, банковский аккредитив. Ошол боюнча иштеп жүргөн. Ошондо Кыргызстанда келгенде бул жерден түрк жараны кайрылат. Ошондой аккредитив алып берип коюңуз депчи. Анан аккредитив алып берип коюңуз дегенден кийин бул киши ошо түрк менен Турсун ким эле? Ошол түрк менен сүйлөшөт. Анан түрк менен сүйлөштүрүп ошол убадасын алат. Бул киши айтат, эгерде аккредитив ала турган болсоңор, анда силер жанагы анын баягы пайызы бар да. 52 000 евро төлөш керек. Анткени тиги жактан ала турган сумманын өзү 1,5 миллион доллар болуп кетет да. Анан ошону эми баягы жерден түрк менен сүйлөшөт. Анан түрк ошол акчаны алып келип бул кишиге бермек. Бул киши ошол акчаны пайызды тиги чет өлкөгө котормок да, банковский перевод менен. Анан ошондо келип алып аткан учурда тиги келип квартирага акча берет. Видео бар ал жерде. Видео ошол жерде акчаны ошо түрк өзү колу менен эсептеп бул кишинин колуна карматып атат. Бул киши ошол күнү барып туруп түрк менен чогуруп банк аркылуу акчаны которуп жиберип атат. Анан кийин ал котормочу документи менен баардыгы бар, келишимдери бар, тиги чет өлкөдөн алдагы жана түрктөр дагы өзүнө тиешелүү жана чет өлкөлүк келишимдерин баарын алып келип берип атат.
Анан ошо негизинде бул киши акчаны алып туруп тиги Европага которгон. Андан кийин анан эмне болуп атат? Ал болсо баягы Европа болсо аккредит коюп берет. Коюп бергенден кийин жана түрк жаранды кетип калат Турцияга. Кетип калганда кийин биз билип атабыз, көрсө ал түрк жараны булар менен жанагы эки арыз жазган Мурзаев Бакыт деген бар да. Ошо менен булар көрсө 7-8 жылдан бери чогуу жүргөн адам экен. Булар иш кылышып, булар баягы коммерсанттар да, бизнесмен иштеп аткан адамдар. Анан кийин булар ошол баягы түрк акча керекте буларга айлат. Анан булардан алган экен. Алганда бул кишинин көзүн чалбайт. Ал өзү эле алат дагы, өзү түрктүн колунан алып атат да. Анан түрк качып кеткенде жана ортодогу Мурзаев Бакыт келип бул кишиге айтып атат. Ошо сен алгансың деп буга келип арыз жазып коюп атат. Түрккө берип анан бияка эметип атат. Түрккө берип, ал түрк алып кетип калып атат. Бул киши адам түрктөн алган жери жок, эч кандай далил дагы жок. Полный далилдери бар. Сиз коюп турсаңыз, азыр мен айтып бүтүп алайын, анан сиз өзүңүзчө интервью бересиз да. Тем более бул киши качкан эмес, ал жерде бул таптакыр бөтөн адам. Анан кийин ошону менен баягы жерден жанагы тик түрк жок да. Булар келет дагы, бул жер Кыргызстан жараны, бул киши буга келип туруп анан эле акчаны кайтар дейт. Бул киши чындыгын айтат. Ал акчаны мен сенден алган эмесмин, мен түрктөн алгам. Мен түрккө аккредит коюп бердим. Ошо жактан териштирип алып, ал сенин таанышың экен, 8 жылдан бери чогуу жүрөсүң дейт. Десе эле болбой эле арыз жазат. Тергөөчү ошол боюнча мыйзамсыз иш козгойт. Мыйзамсыз камайт. Тергөөчүнүкү мыйзамсыз да. Ооба. Анан тергөөчүн ошон үчүн бүгүнкү соттук отурумга тергөөчүн чакырдык. Азыр мына тергөөчү чыкты. Тергөөчүнөн сурак кылдык. Тергөөчүгө биз азыр берген суроолорго жооп бере алган жок. Себеби деген ал жерде тергөөчү мисалы үчүн ал жерде 2 эпизод бар да. Бирөөсүндө 1 сума, экинчисинде 2 сума. Ошондо экинчи арыз жазган адам ал дагы ошол түрктөр менен связанный да. Акчаны берип туруп, мисалы 70 000 евроны берет, доллардычы. Кайра 68 000 долларды алып атат. Арызды башында эле ошону жазып атат. Мен 70 000 берип, 68-ди алып койгом. Ортодо 2 000 эле калды деп. Десе тергөөчү баягы 70 000 менен ошо менен эле сомго которуп туруп 6 миллион бир нерсе сомго мүлктүк зыян келтирген деп айып угуп салганда, ошол дагы негиз болгон бул адамды камалып калышына. Бирок сотко келгенде соттук териштирүүчүндө мына бул киши кайра үй камагына чыгып ошо менен чыкты да. Мен Матраев Фатиманов арыз жазган адам. Бул киши Арзыбаев Тыныбек деп атат. Арзыбаев Тыныбекти каяктан тааныйт экен бул киши? Каяктан тааныйт? Бакыт тааныштырган, телефондо сүйлөшүп Бакыт вообще тааныштырган эмес сиздичи. Эмнеге сүйлөбөйт? Сиз акчаны төлөп бериңиз, төлөп бериңиз. Каяктан сен ашык алып келсе? Кандай алышка алып алып? Карабай эсеп бериңиз. Кандай эсеп? Анда беребиз. Сиз төлөп бериңиз. Наглый эмес. Бул вообще муну мен ишимде жок. Муну мен сүйлөшкөн эмесмин бул. Бети жок эмес. Ишинде жок муну. Арзыйып таап келсин жана Арзыйып деген агасын. Тууган. Сен тааныйсың, сен тааныштыр. Ооба, мен тааныштыргам. Сен тааныштырган, Бакыт тааныштырган. Бакыт тааныштырган. Бакыт тааныштырган да. Жок, биякта ошондо сиз тааныбайсызбы? Тааныбайм муну, иши жок. Кандай тааныбайсың? Бизде видеолор бар, Каргызда кошулган. Ошо көрөйүн деп, ошо чынбы деп Каргызга алып барып келдим. Ошондо тааныштым да. Кандай тааныбайсың? Ошондо Каргызга барып, койсоң. Эки эле жол көрдүм. Ошо алып барып келдим да, бул ошо барып келдим. Бул жагам жабырланчу. Мен байкымда жабырланчу. Бул ашык алды, бул жабырланчу. 70 000 Вообще бет жок деп вообще. Наглый бет жоктон атышат буларчы. Булар таанасы алган эмес деп Жок. Жолобосуз бул кыпчыган боктой болбой жоголчу. Эми сиздер айтып кетсеңиздер. Бул кандай да тааныган эмесмин, 73 алган эмесмин. Менде далил видеолор бар. Каргызга барганбыз. Ошол жактан машиналарды көрсөткөн договорлору бар. Экөөбүз бир отелде жатып 3 күн. Андан алдын келип, анан кийин акчаларын биз немеге которуп бергенбиз банкка, ишендирип. Ал видео материалдарды сиздерге беребиз биз. Биз чагылдырсаңыздар. Бул ушундай афера экен да, ушинтип 70-ге кирип, мындай бала чакасыга ушинтип бирөөлөрдүн акчасын алып туруп, жакшы условия түзүп, анан эмне болсо баягы ошол болсун деген максатта жүрөт го дейм. Азыр эми такыр эле баш тартып атат, алган эмесмин. Сизди тааныбайм деп. Тааныбайм деп атпайбы? Азыр мен силерге далил видеолору бар. Жабырлануучу Абдиманап мырзанын берген далилдеринде Жумабек Сүйүнбаев менен сүйлөшкөн аудио жазууну угузду. Ал жерде Абдиманап Матраимовго карзын кайтаруу боюнча сөз болуп жатканын даана угууга болот. Бакы брадан. Биз менен качан расчет кылабыз? Шону эле айтып коюңуз. Мына Азыр конкретно сүйлөңүздөр. Байке бүгүн берсе бүгүн расчет кылабыз, эртең берсе эртең расчет кылабыз. Кайчы күн берсе ушундай бар го, ошентип ушундай болсо. Мындай кылчу. Кайсы күн? Эртең бүрсүгүн деп айта албайм. Так, эртең канча 4 күндү? Бүтүн 4 күн.
5-ci күнгө чейин Кудай буйрса калат. Ооба, Мен тиери менен эле. Меникиден Ой, сеникин баарын ошондо кылам. Мен сеникин айттым го жакта. Мен биринчи Абдымуратты жаап салатчы, макулбу? Жок, мен бери онду жаап койгон, анан кийин батон сен. Биринчи Абдымурат жаап койгон. онду жаап туруп. Жок, Абдымурат жаап койгон көз эсептеш туруп. Анан айырмасын сен ар жагын жабасың деп койсоң, макулбу? Мен сага айттым эле. Экөөнүн ортосун эсептеп коелу. Мен канча каршымын, сен канча жабызып туруп, экөөбүз эсептешип коелу. Анан ошондо жана 10-дан биякты жап, макулбу? Макулбу? Вакыты. Как саякты ондон? 10-дан биякты жабалы биринчи. Мен сага 10ду берем эркекче деп айттым, экөөбүз жашабыз. Ошондон жабалы биякты. Анан кийин калганын өзүң ар жагын жап. Макулбу? 75'in кандай эмеде санап бергенсиз? Бул түрктөр ким ошону айтчы. Бул 75 миң еврону мен байкем берген. Бул 70 миң доллар берген. Мен байкем ошондо ушул Жумабек деген барган, биздин магазинге да барган, барып көрүп, магазиндарды көрүп, силерге арматура алып кел берем, жыгач алып кел берем деп ошондой деген. Анан далил бул өткөндө бизде банктан специалист келген, аккредитив боюнча. Монуко турушу афера дегенчи. Анан биз бул түрктөргө коюп берген үчүн Турцияга ошону далилдей албай, андай мындай деп каякта кагаздарын алып келип, сот деле аны неме кылган жок. Анан кайрадан биз 70 миң долларын өзүнүн фирмасына коюп бергенбиз. Мына эгер наркысы болбой калса, мону кылып көрчү мына. Билейли сен чын эле кыла аласыңбы же кыла албайсыңбы деп. Бул аккредитив коюп. Аккредитив боюнча. Биринчи 75 миң евро болуп, ушундай тартыш болгондон кийин кайра 70 миң доллар бергенбиз. Мына өзүңдүн фирмаң менен, өзүңдүн жолуң менен бир кылып бер десек, Кытайга алып барды, көрсөттү, бирок кыла албады. Ошон акчаны бөлүп төлөп, даже до сих пор да 2,5 миң доллардай калган. Бери элек. Ошо боюнча Азыр тергөөчү да айтты, ошол аккредитив боюнча Кыргызстан Насбанкка булар запрос жөнөткөн тергөөчү. Ал текшерип көргөн натыйжасында андай вообще жок экен, ал Кыргызстанда катталган эмес. Просто афера эмеси укугу жок беле. мындай иштей албайт. иштей албайт экен. Мындай аккредитив болгон эмес экенчи. Афера экен. Бул просто афера экенчи. Азыр эми такыр эле таанып атат да. Ооба, таанып атат. Аккредитив эме жа түрктөргө одар атпайбы, ошолорго алып берген, ошол менен разбирать этип. Кандай разбирать этти? Акчаны ошол түрктөрдү ham өзү таап келген да. Силер тааныбайт беле, тааныш болуп келген. Жок, теги түрктөрдүн бирөө менен действительно тааныш болгон. Анан бул немени теги Жумабек анан барып далилдеп, мен мындай кылып коюп берем деп түрктөрдү ишендирип, анан ошол түрктөр аркылуу совместный ал түрктөргө ham иш козголгончу. Ал бири Кыргызстандан чыгып кеткен, экөө Кыргызстандан чыгып, бирөө мындай побегде жүрөтчү. Ал совместный иштейт. Буларчы ошолор мененчи. Сиздерден башка да жарандар бар бекен? Бар, андайлар мындан алдың бакытка кайрылган. Бирөө ушундай силер не кылдыңар, акчаңарды алдыңарбы депчи. Анан жок ал элекпиз. Коюп бере алды деп Сүйлөшүүлөр болду буга чейин, сотко чейин бир адамча чечип алган. Эмне деп жүрдү ошол? Баласы менен аялы келген. Биз төлөп берейик, ушундай болуптур, атабызды неме кылып бергиле деп. Андан кийин камакта жатканда теги адвокаты деле неме кылган. О эки жолу немеден чыгып алгандан кийин биз аксакал деп мындай сыйлап неме кылган сайын өзүнчө эле секирип чыгып алгандан кийинчи чыкча бир туугандары деле келгенчи. Мындай жардам берип неме бергиле, бир ай бергиле деп. Ошондон Таласта үйү бар экен. Мен братишкам Таласка да барып келген, үйүн өткөрүп берем деп барган. Барса ал деле ары бирдеме экен, ал башка бирөөнүн атында экен, ал ошентип просто эле убакытты чойгон да аларчы. Ошентип азыр 1 сом төлөй элек ал. Кыргызстан боюнча мындай аккредитив коюлушу мүмкүн эмес экенчи. Кое албайт экен. Бул турушу аферачы. Ушундай көп деле кишилерди какшаткан окшойт, по-моему. Анан ушинтип бирөөнүн акчасын алып бирөөгө кийгизе, бизден алып буга берип, бунан алып ого берип, ушинтип тирлик кылып жүргөн адамга дейм. Азыр күнү сот жылып кетти башка күнгө? 13-чү буйрса 13-чү мартка саат 11ге жылды. Ушундай болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр ушул ишти иликтеп баштадык. Аккредитив боюнча экинчи тарапты да алдык. Орто ичинде толук жооп бербей кетип калышты. Кийинки соттук процесстерде улам чалдырып, силерге кенен айтып бергенге аракет кылабыз. Эки тараптуу мыйзамдуу чалдырып берген болгон күчү жумшайбыз. Бизди акмал туруңуздар.